Ош шаарындагы экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы милициянын кайгылуу кызматы менен биргеликте атайын рейд өткөрдү. Анда дизель менен жүргөн унаалар текшерилип, алардан абага чыгып жаткан зыяндуу заттардын деңгээли өлчөндү. Мына атайын мета 0МП деген аппарат бар. Бул только ушу дизель машиналар үчүн ылайыкташкан. Норма болот, ошо нормадан эгерде ашып кеткен болсо, укук бузуулар кодексинин негизинде айыппул салынат. Норма өзүндө көрсөтүлүп берилген, эгерде 40%дан өткөн болсо баягы зыяндуу заттардын саны, ошол жаранга айыппул салынат. Бул азыркы мезгилде мына 6,2% эле түздү. Бул дээрлик эң жакшы деген көрсөткүч. Рейд учурунда жалпы 30дан ашуун унаалар текшерүүдөн өттү. Алардын басымдуу бөлүгү талаптарды сакташат. Бирок айрым машиналардан чыккан түтүндөрдүн зыяндуулугу нормадан ашып кеткен. Аларга айлана чөйрөнү коргоо мыйзамдарынын талаптарын бузган үчүн айыппул салынды. Сиздики 82,4% чыкты. Бул деген превышение нормадан ашып кеткен. Азыр ушунун негизинде сизге айыппул салынат. Неге түтөйүктө мына кандайлар бизден түтөгөндөрдө бул норма бар. Мына нормадан ашып кеткен. Бул караканы картан билесиң кандай экен. Ичимиздейт, буягы жүрөктө бизден өзү жасаган окуйдан. Бул эскиден эмес, бул салакадан кыздар. Бул эскиден эмес, салакадан болот бул. Ол эски жаңы баары бир. Жаңыныгын кудабызда чалып жаңыдан ам. Унаалардан чыккан түтүндүн зыяндуулугу көбөйүп кетпеш үчүн айдоочулар убагында машиналарды техникалык көзөмөлдөн өткөрүп, бузулган жерлерин оңдотуп турушу керек. Эгер кайдыгер болуп жүрсө, экологияга эле эмес, жол кырсыктарына да алып келиши мүмкүн. Мотору боюнча аппараттарыны байма-бай текшертирип, өзүнүн нормасына койдуруш керек эле. Көбүнчө техникалык абалын көрсөтүш керек. Булар рулевой системаларыны, тетиктерин өз убактында алмаштырыш керек. Анан тормозной системаларыны өз убактында кылыш керек. Себеби ошол биз айткан техникалык мүчүлүштөр кетип кала турган болсо, жол кырсыгы катталып калышы мүмкүн. Мына көрсөтүп атат, 5-9. Жыл башынан бери айлана чөйрөнү коргоо мыйзамын бузган 5 унаага жазана салынган. Жеке жактарга 7500 сом, юридикалык жактарга 23 000 сом айыппул каралган. Негизинде биз буга чейин түшүндүрүү иштерин байма-бай жүргүзүп келдик. Бул эми жакынкы күндөрдө 5 автоунаа салынды, былтыркы жылды эске албаганда. Анан bundan сырткары 560 автоунаага ушундай атайын рейд жүргүзүлүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Адистердин айтымында акыркы жылдары эски бузук машиналарды айдаган жарандардын саны азайды. Бул алдын ала түшүндүрүү иштеринин натыйжасында болгон. Ал эми унаалардан сырткары Ош шаарында жыл башынан бери экологияга зыян келтирген 500 факты катталып, чара көрүлдү. Зайнат Ибрагимова, Уран Адешев, ЛТР, Ош шаары.